Assalamu alaikum, ардактуу Ош реклама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы эле мекендештер, кандайсыздар? Ден соолук иштериңиздер жакшыбы? Бүгүн биз сиздерге Ош рекламанын бул чыгарылышында Кара Суу районуна караштуу Калелин айылында жашаган өзүбүздүн бир акабыз бир жакшы иш баштаптыр. Тактап айтканда, мына ушундай төө куштарды багып, чоңойтуп, сатып атат экен. Азыр сиздерге ушул төө куштар тууралуу бүт бардык маалыматын алып беребиз. Канча жыл жашайт, кандай жемдерди жейт, бүт бардык маалыматын ушул ээси менен биргеликте чогуу маалымат бермекчибиз. Ассаламу алейкум ага. Алейкум ассалам. Катура сүйлөй бересиз, а? Ден соолук иштериңиз жакшыбы? Кудайга шүгүр, Аллага шүгүр. Өтө сонун иш баштапсыз да азыр, а? Ушул 2 жылдан бери ушул ишти баштадык. Жаңылык деп биздин. Буну ошондо буларды азыр төө куштар деп эле атап коебуз, а? Бул Африка кара төө куштар, африканский черный страус деп коет. Африканский черный страус, а? Bunun 2-3 түрү болот, эми бизге основном ушул африканский черный страус деп коет. Азыр сизде бир эле түрү бар, а? Бир эле түрү. Сиз айткан бир эле түрү бар. Кара страус. Бирок ар кандай возрастта? Возрасттары ар кандай. Жакшы. Бул иш менен ошондо канча болду алектенип иш кылып атканыңызга? 2-нчи жыл. 2-нчи жыл. 2-нчи жыл. Жакшы. Көп эле болуп калыптыр, өтө сонун. Азыр ушунда булар кайсыл жактан келген ака? Ошону маалымат берсеңиз. Кайсыл жактан? Бизге бул өзү африканский черный страус Африкадан жайылып отуруп, Өзбекстан мына биринчи Россияга, Россиядан Украина, Россия болуп, Казакстандан Өзбекстан болуп бизге кирип келди азыр. Бизде эми кеңири жайылып жатат. Мунун эми эң жакшы бир сапаттардын бири өтө тез өсөт. Анан тез чоңоёт, а? Тез чоңоёт, тез өсөт. Анан эң баалуу жерлеринин бири мунун этинде холестерин болбойт. Почти что холестерин болбойт. Бай өзүнүн ден соолугуна кам көргөн адамдар үчүн. Мындан давление чыкпайт, мындан сахар көтөрүлбөйт. Диабетиктер жесе болот. Мунун 1 жашында, ушу жашында союлса, абсолютно холестерин почти что жок болот. Анан кийин бул всеядный болот. Бул жылкыга окшоп көп жүгүрөт, май топтобойт. Ашказан двухкамерный болот. Өсүмдүк менен мына өсүмдүктөр менен көп питаться этет. Всеядный да бул бардык нерсени жей берет өзү. Бул ошондо дарылык пайдасы барбы, касиети? Ошол именно ошол этинде дарылык этинде болуп атат да. Биздин мына көбүнчө мына малда, эмнелерде холестерин көп да. Холестериндин дозасы көп. А мында холестерин почти что жок болот. Мунун эми зыян жагы жок экен да, мындай айтканда, наоборот, пайда жагы болот экен да, этин жесек, а? Этин жесек только пайда жагы болот. Анан мунун өзү негизи мунун терисин эч ким подделка жасай албайт. Мунун терисин да иштетсе болот. Бүт бар жолун иштетсе болот, но биздин Кыргызстанда бүгүнкү күндө пока аны иштеткенге андай ишкерлер пока жок. Азыр ушул биздин алдыбызда чургап жүргөндөрдүн төө куштардын жашы канчада? Ушул төө куштардын жашы 2 айлык. 2 айлык ушулар? 2 айлык ушулар. Тез чоңоёт экен да? Тез чоңоёт. Чыкканда булар жөжө болуп чыкканда, жумурткадан чыкканда 700 грамм, 800 грамм болуп чыгышат. Биякта азыр ичкерide бар чыккандары, ошолорда бир көрсөтөбүз. Азыр ошондо кайсыл не менен багасы экен? Не жейт, не ичет булар? Основном булар ушу тооктун эми биз түрү да буларда. Тооктой эле да. Тооктун жем менен баккандар да бар. Специальный рецепттерибиз бар. Основном жүгөрү, буудай, арпа, соянын широту, семечкенин широту, ошол витаминдер кошулат. Анан кийин мына клевер, беде дейбиз, беде кошулат. Бедеңиз дагы бар экен, а? Беделер кошулуп, жакшы. Азыр ичкерки тараптагы жана кичинекейлерин да көргөзүп коелубу? Бул жерде жаңы чыккандар. Бул азыр канча күн болду буларга? Буларга 4 күн, 5 күн болгон. Тез чоңоёт экен, а булар, а? Тез эле уже чоңоюп эт берип калат экен да? Ооба. Сизде азыр ошондо кандай бир көбүрөөк алса түшүрүп бересизби же болушу 10 000 бега? Көбүрөөк алса, конечно, баардан түшөбүз да. Доставка жок, өзү келип алып кетет, а? Ооба, доставка жок. Кара Суу районуна караштуу Калелин айылында жашайсыз. Номериңизди белгилеп коебуз. Сиз менен чалышып, сүйлөшүп, үйүңүзгө келип
көрүп, маалымат алып, сатып алып кете берет, а? Ооба. Жакшы. Бул 2-3 күндүк төө куштар экен, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Өтө тез чыгып экен. Охо. Булар ушул Булар жерде тишпейт, а? жок. Узундугу 50 метр. Ушул жерде жүгүрүп жүрөт, тынбай жүгүрүп турушат. Ошо 4 айлык. 4 айлык. Өз негизи канча жашка чейин чыгыш керек булар? Канча жаштан кийин уже сойгонго болбой калат? Негизи булар 1-2 жаштан уже жумуртка берип баштайт, бирок жумурткасынан жөжө чыкпайт. 3 жаштан өткөндөн кийин анан кийин полноценный болуп, уже жөжө чыгып баштайт. А так жөжө бул мындай элдин колунда, эми бизге окшогон шарттарда 30-40 жыл жашайт. Тишпейт а булар? Жок. 30-40 жыл жашайт. Ошонун анан жарымында жумуртка берет. Дикий природада булар 60-70 жыл жашайт. Жакшы. Булардын ошондо баасы канчадан ака? Булардын баасы боло турган баасы 12 миңден. 12 миң сомдон, а? 12 миң сомдон. Жакшы. Жүрүңүз анда чыга берели. Мынакей достор, өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул жерде 3 түрү бар экен. Жаңы чыккандары, кичине чоңоюп калгандары, азыркы акыркысы болсо булар кадимкидей эле чоңоюп калгандар экен. Бойлору узун болуп турат. Болушу 12 миң сом экен. Жакшы. Дагы кандай маалымат бере кетесиз ака? Же болдубу? Маалымат мунун баккандар үчүн эми берип кетишим мүмкүн. Муну багам деген баягы ошол каалоочулар үчүн. Сизден сатып алып, өздөрү багып, чоңойтса дагы болот, а? Болот, конечно. Сиз үйрөтүп жол жобосун бардыгын рецепттер бар бизде. Кантип багат, кайсы жол менен багат, кандай жолдордун көбөйтүштөн, инкубаторный каерде туруш керек, шарттары кандай болуш керек, ошонун бардыгын көрсөтүп, үйрөтүп. Жакшы. Мынакей достор, өзүңүздөр угуп атасыздар, бул жерге келип сиздер өзүңүздөргө сатып алсаңыздар болот. Сатып алып, союп жесеңиздер болот экен, же болбосо ушул акадан жол жоболорун, рецепттерин үйрөнүп, окуп, өзүңүздөр дагы бизнес кылып, багып, чоңойтсаңыздар болот экен. Мен быйылкы жылда ушул бир семья деп коебуз. Бир семья дегенде 2 мастек, бир короз болот. Ошол 2 мастек, бир короздон 80ге жакын жөжө алдык. Пайда жакшы эле калабы? Пайда жакшы эле калат. Бир семьядан дыта 80 жөжө. Канча калат? Чоңойтуп сатса? Чоңойтуп сата турган болсо, эми жакшы эле калат. Жакшы эле калат, айтпайсыз, а? Бул 1 жашка жеткенде, жакшы кароо боло турган болсо, 1 жашка жеткенде 50-60 килограмм эт берет. Ошондо эсептей бериңиз. Ар биринен. Ар биринен, а? Жакшы болсо, ооба. Токтор дейли экен, а? Токтордун чоң экен да, мындай айтканда. Ооба, тооктун эле чоңу да, тооктун великан деп коет да муну. Птица великан. Болду окшойт экен, а? Болуп тур экен, онда ийгилик ишиңиздерге. Мынакей достор, биз сиздерге сатыла турган төө куштардын түрлөрүн видео обзор кылып, толук маалымат алып бердик. Кимиңиздер кызыккан болсоңуздар, алам дей турган болсоңуздар, багам дей турган болсоңуздар, бул жерге үйдүн ээсинин номер кечиресиздер, ээсинин номерин белгилеп коем. Өзүңүздөр чалып, сүйлөшүп, ушул байкенин аканын жашаган жерине келип, ушул жерде көрүп, толук маалымат алып кетсеңиздер болот. Албетте эле бааларын бүт бардыгын айттык, барыңыздарга ийгилик. Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Барыңыздарга ушундай жакшы үйлөр, ушундай жакшы төө куштар насип эткен болсун. Сак саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө.